Матраевтер боюнча мен башында айтып өттүм. Матраев боюнча иш токтогон жок. Матраевдин биздин мамлекетибиздин ичинде жасаган кылмыштары боюнча дело расследовать бүттү, изилденип бүттү. Биз аны сотко жөнөтөбүз, жакынкы убакта жөнөтөбүз. Себеби анын айткан бизге мамлекетибизге келтирген зыянынын 2 миллиардын биз алдык. Эми Матраевовго сырт жактан кылган кылмыштары боюнча, башка өлкөлөр менен кылган контрабанддык кылмыштары боюнча, бул Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Россия или башка мамлекеттер менен кылган кылмыштары боюнча биз жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык. Эми биз сырт жакка чыгабыз. Андан башка Матраимовдун сырт жактагы кайсы бир мүлктөрү болсо, ошолорду дагы биз азыр тактайбыз. Мына Дубайда мүлкү бар деп атат, Америкада мүлкү бар деп атат, Европада мүлкү бар деп атат. Ошол мүлктөрдү тактайбыз. Матраимов бизде азыр домашний арестте калат. Аны өлкөдөн чыгарбайбыз. Ал биздин колубузда болот, Матраимов. Ушул иштер аягына чейин такталып бүткүчө. Мен азыр беренелерин эсимде жок, кайсы менен ачылганын.